Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Дайыр Атакулович, мына көп жылдан бери Ош шаарында мына 30 000 эл жашаган Жапалак аймактык башкармалында таза суу менен проблема болуп келип атат да. Анан мына сиз өзүңүз да барып келдиңиз былтыркы жылы. Анан негизи былтыркы жылы Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турганда өкмөттөн акча бөлүнгөн болчу таза сууга. Бирок социалдык объекттерге силер уруксат берип, ошого жылдырып коюпсуңар. Быйыл кандай ошо таза суу маселесин чечиш? Анткени 21 кылымда биздин экинчи борбор болуп эсептеген Ош шаарында таза суу чечилбесе бул уят да негизи. Жооп берип коесузбу? Бул Жапалак боюнча сиз туура айтасыз, ал жерге бир топ барып келдик, бирок мына өзүңүз билесиз, жанагы 10 миллион 64 деп евро тартылган. Ошонун ичинен биз жана 10%-дыгын ошо ордуна дагы барып, мэр менен, жанагы таза суу менен, водоканал менен чогуу дагы бир жолу жакында бир 10 күндөй болду, сүйлөшүп келдик. Ошол калган акчанын бардыгы 60 миллион болот экен, 60 миллионду ошо Жапалакка жумшай турган кылып сүйлөшүп келдик. Берер макул болгон. Ал акчага жетпейт да. Долбоорун жергиликтүү бюджеттен жасашкан 120 миллион сомго. Биз болгонун айттык, 160 миллионду. Андан тышкары дагы үстүндө жана головной платинаны билесиздер. Платина дагы бүгүн өздөрү айтып атат. Дагы бир 4,7 миллион доллар тартып берсеңер деп уже экөөнү сурашты. 60 миллион и 4,7 миллион доллар платинага. Эми бул тендер качан болот? Ошол баягы экинчи фаза. Бүгүнкү күндө консультанттар иштеп атат. Эми бул мэриядан зависит этет. Ошол 20 күн, 10 күн мурун барганда дагы ушул маселени койдук. Муну мэрия тездетиш керек өзү. Ошо канча күндө чечиш керек мэрия? Мэрия Биз ратификация кылганга 1 жыл болду. Былтыркы жылы ратификация болуп берген. Ооба, ошондуктан где-то бир 6 ай убакыт керек болчу, 6 айда өтүп кетти. Биз мэрияга дагы бир сыйра Анда ким күнөөлүү ушу 6 айдан бери чечилбей атканга? Дайыр Атакулович, ратификация өттү, акча бар, демек документ даярдай албаса ким күнөөлүү буга? Жергиликтүү бийликтен, мэриядан сунуш берип суратып алалы. Мэрия даярдап бериш керек болчу. А сиздерчи, Аскар, мына токтош, сиздердин эч кандай тиешеңер жокпу? Сиздер келип зачита кылбадыңар беле жогорку кеңеште? Биздики ошо положение ушундай болуп калып атат да, биз ратификация өткөргөндөн кийин биздин полномочия, биздин функция ошо токтоп калып атат. Бирок азыр биз ошол банктар менен, Минфин менен азыр сүйлөшүп атабыз. Биздин полномочияны дагы положение киргизип, андан ары көзөмөл кылганга дагы биз азыр иш алып баратабыз. Бирок бүгүнкү күндө ошондой да положениеде. Дайыр Атакулович, буну республикалык бюджетке капитал салымга кошуш керек. Анткени былтыркы жылы кирип, анан силер өзүңөр уруксат берип, кайра башка жака которулуп кеттиңер. 2018 жылдын капитал салымына Ош шаарына таза суу маселесин киргизиш керек. Карап көрөлү, Абдыбакыт Манусович. Эми жана сиз айткан көйгөйчү. Мисалы үчүн мына акча каражаты турат. Кара Балта шаарын алсакчы. Жергиликтүү ошол Кара Балта шаарынын депутаттары чечип бергендиктен ошо мэрия, муниципалитеттин кызматкерлери менен или билбейм макулдукка же бир келишимге келбегенден акча асыбайбат этпей турат да. Жалал Абадта ошондой болуп турат да. Кээде ушундай бизден өкмөттөн көз каранды эмес бир маселелер болуп калат экен ошондой немесинен. Сиз айтканды көзөмөлгө алалы.